Жылың гүлдөп турат эле гүл болуп, бирам жакшы болуп. Быйыл ошун гүл жок. Жыл сайын жаз келип айлана чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери башталып, Баткен шаарына азын оолак гүлдөр тигилчү. Ал эми быйылкы жаздын 3-айы башталганы менен шаар көчөлөрүндө гүлдөр көрүнбөйт. Облустун борборунда бүгүн абал ушундай. Шаарды гүлдөтүү шаар тургундарына жагымдуу сезимдерди тартуулоо аракетинин көрүлбөгөнү айтпаса да белгилүү. Кооз шаар бул өзүбүз үчүн эле жакшы нерсе. Азыр байкап карасак, кругтун алдындагы жерлерде дагы даже бул жакта дагы администрациянын жанында дагы жакшынакай гүлдөр эгилген эмес да. Ушул нерсени башынан карап, менин оюмча ушул убакка чейин жакшынакай гүлдөрдү отургузуп, шаардын кооздугуна кичинекей салым болсо да кошуп койсо болмок. Бирок мындай иштер быйыл болбоптур. Бул албетте өкүндүрөт. Эми мен бул жерде жашагандан кийин ушул жер дайым эле бош калат. Балдар ойнойт, Шаар тургуну Роза Айылчиева өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн алдына жыл сайын түрдүү гүлдөрдү отургузат. Буга чейин гүлдөрүн мал жандыктары жеп кетип, тепсиленди да болот. Ага карабай эже шаар көчөсүн кооздоо үчүн быйыл да гүл тиккен. Күзүндө болсо бир малдар кирип, аябай тебелеп, бул жерде кичине немелерди коргоп, жиптерди неме кылып койгом да, байлап. Алардын баарын үзөп коюшуптур. Анан кийин азыр кайрада кеч калдымбы дедим да, анан дагы эле койчу, кеч болсо дагы деп гүлдөрдү сеп, анан колуман келген ушу коргоп, сетке коюп неметейин десең, дагы бул эмне сетке болуп кетти бул жер деп элдер кандай ойлойт деп эле, эми тебелесе да, тепсесе дагы кичине немерек деп ушуну неметет. Эмесе пальма дагы өстүрдүм. Азыр олардын арасында жанагы шыпыргыч өңдөн жакшы неметет, эми ошолор дагы бар. Эми ошолор дагы кандайдыр жакшы көрүп берет да. Администрациянын алдыдагы алар однолетний 1 жылдык. Жылда эле расход кылып отура бербей, мисалы да, гүлгө дагы мисалы паланча сомду бөлүп коет. Многолетнийдин алып койсо болду. Гүлдөгөн Кооз шаарда жашагысы келген шаардын дагы бир тургуну Ашым Калматов да үйүнүн көчө тарабына гүл отургузган. Ал бул аракети менен башка жарандарды да шаарды гүлдөтүүсүн каалайт. Коңшулар билбейм, ушу мени көрдү, уже мына баштады. Азыр мына үстүндө коңшум азыр роза гүл эгип, анан үстүндө дагы бирөөсү бар, ал да мына шундан экти. Эми көчө, конечно, көчө жакшы болуп турса кимге эле жакпайт. Киргенде эле, бурулганда эле биздин көчө биринчи көчө негизинен. Мен өзү мына местан коюп койгом. Гүл өстүрөм деп. Өзү негизи чарчаганыңда да гүлгө чыгып кичинемтеп кара, баягы чарчасаң аккан сууду карасаң жеңилдейсиң дейт го. Бизге ошондой эле мына гүлдү карап неме кылсаң эс алып каласың да. Доли секунд болсо да эс аласың. Мухтар Нургазиев атындагы көчө Баткен шаарынын негизги чоң көчөлөрүнүн бири. Шаардык бийлик бул көчөгө арчаларды отургузган менен кыркыл байкара албай калганы байкалып турат. Ошол эле учурда Сапия Ашыралиеванын үй бүлөсү тиккен бул арчалар аталган көчөнүн көркүн ачып турары талашсыз. Бизге көп жыл болду, 15 жылдан ашып калды окшойт. Колдо суу ташып Ушинтип мына жерден суу алып, же жок болсо крандан алып куюп, анан ушинтип өстүрөбүз да ар жылы. Анан кыркып, ошо жолдошум экөөбүз ар жылы карайбыз, ушинтип бир жагынан шаардын көркү экен. Ошонтип эми өстүрүп атабыз. Шаарды көрктөндүрүү, гүлдөтүүгө ынтызар болгон жарандар менен катар шаардын көркүнө кайдыгер карабаган мекеменин да бар экени кубандырат. Мынтип шаар көчөлөрүн жаз алды менен гүлдөтүү планы тендерден улам кечигип, алигиче ишке ашпай калды дейт жергиликтүү бийлик. Билесиздер, баардык сатып алуулар биз иштерибиз мамлекеттик сатып алуулар департаменти тарабынан порталга жаранып, тендер жарыяланып, ошонун негизинде жеңүүчүлөр иш аткарат да. Ошол иштерибиз быйылкы жылы туура мен баамдап кеттиңиз, что 3 ай болуп атат, быйылкы жылкы көрүнбөйт дегендей. Кечиги башталды. Бир 20 күндөй болду, ошо уруксат бергенде биз ага чейин кээ бир статьялардан өзүнчө берген элек. Тилекке каршы эң алгачкы биз ошо субботник иштерге жана көрктөндүрүүнүн тендерге жарыя берген элек, 2 жолу жарыя бердик. Негедир баягы кире турган подрядчиктер кирбей тандала албайбыз. Кайра бергенибиз мына 1 жума болду, кече ачылды.
Баарыбызга маалым болгондой, жыл сайын айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланып, анын алкагында шаарга жүздөгөн ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулат. Бирок аларды көрктөндүрүүгө кызматкерлердин жана тийиштүү агрардык билимдин жетишсиздигиненби, айтоор көпчүлүгү көктөбөй калат. Шаардык бийлик учурда бул көрүнүштөрдү кайталанбашынын аракетин көрүүдө. Көрктөндүрүү жакшыртандыруу ишканасын ачып, бизде зеленхоз деген неме жок да. Бюджетибиз билесиздер, өзүнө ылайыктуу. Аны ишкана ачыш үчүн аны бекитиш керек, ага бюджет караш керек. Бүгүнкү күндө ошого карабастан биз ошол тармакта 6 жумушчуну именно ушундай багытта алып көрөлү деп алдык. Эндиги жылга балким кийинки жылы муну дагы өздөштүрүп, бөлөкчө менен кошуп, составтарын кичине чоңойтуп, өзүнчө бир отдел кылабызбы, же болбосо тазалыктын алдында бир эме ачабызбы деген ойлорубуз да бар, максаттарыбыз. Албетте бардык жумуш мыйзам чегинде жана шартка байланыштуу болушу мүмкүн. Бирок ар бир жумуштун өз убагында жана сапаттуу жасалуусу абзел. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.